2006 жылы ооруп калдым, мен катыраак ооруп калдым. 27 күн намазды жатып алып окуп калдым. Жаткан бойда. Бизде инфекционный да. Мага кыймылдаганга уруксат эмес эле. Отуруп турган уруксат эмес. Анан китепти окуп атам. Китепти окуп атсам, ким ооруп атканда ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп 11 жолу айтса, Алла сөзсүз шифа берет. Эгерде ажалы келип калса, шейиттин өлүмүн насип кылат. Шейиттин даражаларын берет. Ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Бул аят. Ушуну Юнус пайгамбар балыктын ичинде айткан. Кит жутуп алганда Юнус деген пайгамбар болгон. Алейхиссалам. Ушуну кит жутуп, киттин ичинде, океандын ичинде, түндүн ичинде, караңгылык. Риваяттарда келет, 40 күн киттин ичинде турган. Канча? 40 күн. Элестетин, киттин ичинде жүрөт да. Кит деле чоң неме экен да ал. Кит жутуп алган да. Тирүүлөр жутуп койгон. İçinde. Anan ошол içinde la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Uşu zikirde ayıp durgan. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin degen zikirdi 40 gün aytıp durgan. Allah Taala zikirdin berekesi menen kittin içinen tiri densoolukta kılıp çıkargan. Kutkargan. Kur'an'da Allah Taala aytat, Kuddu ушинтип, кыямат күнгө чейин келе турган мусулмандар ушу зикирди айта турган болсо куткарабыз дейт. Дүйнөнүн дагы бактысыздыгынан, кабырдын, ахиреттин азаптарынан куткарат.